Салам достор, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен мындай роза кооздук үчүн арналган кичинекей роза токуганды үйрөнөбүз. Кааласаңыз көйнөктөргө кооздосоңуз болот, кааласаңыз оюнчукка, айтор өзүңүз каалаган жакка кооздоп алсаңыз болот. Кааласаңыз сиз дагы бир катар токуп туруп буга чоңураак роза токуп алсаңыз болот. Анда эмесе кеттик. Мен азыр сиздерге схеманы көрсөтүп беремин. Эмне кылабыз? Биринчи биз жакында кылайын. Биринчи биз 31 аба илмегин токуп алабыз. Аба илмегин токуп алгандан кийин биз 3 жолу бийиктетүүчү аба илмек кылабыз. Эми биз мондай сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып токуп чыгышыбыз керек. Азыр биз 31 аба илмегин токуйбуз, 3 жолу бийиктетүүчү кылабыз дагы, анан кайра 5-чиге салып токуйбуз. Азыр мен на деле кандай көрүнөт көрсөтүп беремин. Мынакей мен азыр 31 аба илмегин токуп алдым. Сүрөттү дагы жанына коюп алайын, көрсөтүп бергени. 31 аба илмегин токуп алгандан кийин 3 аба илмегин кылдым дагы бийиктетүүчү. 1 жамынча алдым. Эми санайбыз 5-чиге. 1, 2, 3, 4. 5-чиге салдым. Жумушча жипти алдым. Эми токудум. Мынакей 1, 2. 2-2ден 2 жолу токуймун дагы. Эми 3 аба илмегин кылып алам. 1, 2, 3. Эми жамынча алдым дагы, кайра эле ушул жерге салып токутам. Мынакей. Көрдүңүзбү? Биздин биринчи аркабыз даяр болду. Эми дагы жамынча алабыз. Bir ортодон аба илмегин калтырабыз. Кийинкиге. Мен ойлойм сиздерге көрүнүп жатат. Экөөнү бир. Дагы 2 арканын ортосуна эмне кылат экенбиз? 3 аба илмегин кылып алабыз. Жамынча. Эми кайра эле ушул жерге токуйбуз. Азыр сиз акырын бир аз токуп алгандан кийин түшүнүп каласыз. Ага чейин мен сөзүмдү жакшылап угуп, ошого карап токусаңыз болот. Бир аз токугандан кийин өзүңүз дагы түшүнүп каласыз. 3 аба илмегин анан кайра эле ушул жерге. Демек бизге мына ушундай картина пайда болот, көрдүңүзбү? Мынакей. Эми жамынча алабыз. 1 аба илмегин таштайбыз дагы кийинкисине. Кийинкисине салып, экөөнү бир алабыз. Ортосунда 3 жолу аба илмеги. Кайра эле ушул жерге салып токуйбуз. Мына. Көрдүңүзбү? Бизде мындай оюн пайда болду. Монтип ылдый жагы бир аз кайрылып баштайт. Бул туура. Кайрылып баштаганы туура болот. Мына бул жерде көрдүңүзбү? Биз аба илмегин алдык, 3 бийиктетүүчү жасадык, кайра 5-чиге салдык. Ортосунда 3 аба илмеги турат. Кайра жамынчылууну ушул жерге салдык. Кийинкисин 1 аба илмегин таштадык дагы, кийинкиге столбик биз снайкидан жасадык, бул жерге дагы арка. Мына ушундай кылып аркаларды катардын аягына чейин токуйбуз, мына ал жерге чейин. Анан ошол жерден жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр биринчи катарды бүтүп алдым, мынакей. Сүрөттөгүдөй. Көрдүңүзбү? Мына ушундай узор чыгышы керек болот. Эми бүткөндөн кийин эмне кылабыз? 2 жолу аба илмегин кылып алабыз. Жумушубузду бурабыз мына. Эми биз мына ортодо аркалар калбадыбы, мынакей? Арка деген мына тешикчелер, Эми ушул ар бир тешикченин ичине 6дан жамынчылуу мамыча токуп чыгабыз. 1 жамынча алдык. Экөөнү бир токудук. Бул экинчиси.
Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Мынакей мен азыр биринчи аркага 6 жаманчылуу мамынча токудум дагы. Эми экөөнү улаган жерге, жанагы ортосу бар го, уланган жери бар го. Ар бир арканын ортосу, мынакей, ортосу. Мына ушул жерлерге биз бир жөнөкөй мамынча токуйбуз. Мынакей. Өткөзүп алдым. Жипти алдым. Экөөнү бир өткөрдүм. Эми кийинки аркага өтөмүн. Дагы жамынча алдым. Бул арканын ичине дагы 6 жөнөкөй мамынча, жаманчылуу мамынча токуймун. 6-ны. Ошондо бизде кыздар лепестоктор пайда болот. Жалбырактары гүлдүн. 2, 3, 4, 5, 6. Эми кийинкиге дагы бул жерге жөнөкөй мамынча. Мына көрдүңүзбү? Толкун болуп, сонун болуп пайда болуп калды. Бул мына биздин гүлдүн чекелери. Эң акырында жолугабыз мына ушундай кылып акырына чейин өз кылыбызча токойбуз.